Салам радиосунун 20 жылдыгына карата Салам Awards 2021 сынагы. Жылдын мыкты мугалими номинациясына талапкер Асель Патталова 1983 жылы 22 мартта Баткен областына караштуу Кадамжай районунда интеллигенттин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Молдонияз мектеп гимназиясында орус тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенип келет. Жетишкен ийгиликтери 2 жолу жыл мугалими сынагынын катышуучусу жана мыкты документация ээси 2 рет катышканда 3 орунду камсыз кылган. Кадамжай райондук билим берүү бөлүмүнүн ардак грамотасы, Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы. 2021 жылы жылдын мыкты мугалими номинациясынын ээси, ардактуу мугалим төш белгисинин ээси. Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүнө 30 жыл жетиген республикалык көп тармактуу коомдук журналынын 10 жылдык мааракесинде эгемендик каарманы төш белгиси жана дипломдун ээси. Эл аралык сынактардын сертификаттары жана дипломдорунун ээси. Педагогика илимдеринин кандидаты Гапыр Мадеминовдун ыраазычылык каты жана сыйлыгы. Мыкты видео сабак конкурсуна катышып, 7 дубан ичинен 2 орунду камсыз кылган. Баткен таңы, эл жарчысы, республикалык мугалим журналынын жана сайттарда активдүү иштешип, Акипресс жана Баткен ТВ каналдарына иш-чараларды жарыялап кызматташат. 2021 жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ыраазычылык каты, Санарип мугалим 2021 конкурсунун катышуучусу, STEM Олимпиад сынагына 8 окуучу менен катышып, 6 окуучусу 2 турга чыгышкан. Кадамжай жардам штабынын активисти, 2 уулдун мээримдүү энеси.